Мен Кадамжай райондук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун директорунун орун басары Кожонов Салайдин Абдулаевич ушул алдыркы өтүп аткан волейбол боюнча райондук мелдешти ошол бир тууган агам Исамдин Абдулаевдин жаркын элесине 60 жылдыгын арнап ушул оюнду өткөрүп атат элек. Ушул жакшы сунуш менен биз туугандар менен бирге кеңешип туруп, биздин акимибиз Акрам Камбаралиевичке кирип ушул сунушту айтканда ал киши мени колдоп, ушуга өткөрүшкө жардамын чоң берди. Азыркы күндө мына бүгүн 4 февраль күнү ушул турнирди өткөрүп атабыз. Азыр биздин Кадамжай районунун айыл кыштактарынан бардыгы болуп 20дан ашык команда келди. Ошол 20дан ашык команда ушул бүгүнгү менин агамдын Исамдин Абдулаевичтин 60 жылдык жаркын элесине арналган турнирди өткөрүп атабыз. Bundan birinciden ben разычылык билет элем, ошол биздин администрациясынын башчысы акимибиз Акрам Камбаралиевичке, ошондой эле ошол менен бирге акамдын эң жакын досу болгон Мырзалим Асанакуловичка, ошондой эле ошолордун жамаатына, досторуна, бир туугандарына, ошондой эле ушул бүгүнкү катышып турган бардык спортсмендердин бардыгына, ушуну уюштуруп берген биздин райондун спорт комитетине аларга да чоң ыраазычылыгымды билдирем. Ушундай биздин агабыз Исамдин Абдулаевичтин дагы эле болсо барктуу, ыймандуу ушундай экендигине мен өтө ыраазы болуп турам. Агам өзү 1957 жылы биздин ошол Орозбеков айылында туулган. Ошондон туулуп, туулгандан кийин мектепти бүткөндөн кийин жогорку Кожоюн политехнический институту бүтүрүп, ошол жерден ошол келген күндөн баштап 1980 жылдан бери ушу биздин районубуздун, андан кийин Баткен областынын тармактарында көп жерлерде иштеп, ушу элдин кызматын кылып жүрөт. Агамдын өмүрү кыска болгонуна карабай, ошол кыска өмүрүнүн ичинде азыр 3 уул, 1 кызды тарбиялап чоңойтуп, ошолорго тарбия берип, жеңебиз Ахматова Азат эжебиз, жеңебиз жашыгында эрте өтүп кеткенине карабай, ошол балдарга ата да болду, эне да болду. Ал кишинин бүгүн мурда жашап жүргөндө да билбесем, азыр бүгүнкү күндө бүгүнгү өтүп аткан ушул турнирде көрүп, биздин администрация башчысынан баштап ким эле сүйлөсө, кимге барсам, бардыгы ошол эң жакшы агам тууралуу көңүлдөрүн айтып, туура ниеттерин айтканга мен өтө сүйүнүп ыраазы болом. Эми эмне дейт элем, агам жаш өтүп кетсе дагы ошонун жолун жолдоп балдары бар, кыздары бар, неберелери чоңоюп атат. Ошол агама биз өтө таянып калган экенбиз, бир туугандары. Каңырыбыз кайып, кабыргабыз кыйшайса дагы азыр күндө өтө кыйналып турсак дагы бирок бизге күч кубат берип, агамдын ушул бүгүнкү күндө өтүп аткан турнирге ушунчалык чоң ыраазы болуп, биз бардыгыбыз өзүмдүн атымдан, бир туугандардын атынан ыраазычылык билдирип отурабыз. Бүгүн ошол Акрам Камбаралиевич атып кетти, ушул турнирди ушул быйыл эле өткөрүп 60 жылдыгында токтотпостон келечекте ар жылы ушул убакта өткөрүп туралы. Бул бир эле райондун ичинде эмес, ошондой эле областка өтсүн, областный республикага өтсүн деген жакшы сунушту айтты. Мен ушул бир тууган иниси катары ушул турнирди аракет кыламын, күчүмдүн жетишиче ар жылы ушул турнирди токтотпойбостон өткөрүшкө мен ушу элимдин атынан, бир туугандардын атынан, бардыгы балдары, кыздардын атынан ушул турнирди өткөрүп турам деп мен сөзүмдү берип кетемин, Кудай кааласа. Дагы бир жолу баарыңыздарга чоң рахмат. Каарыбаңыздар, арыбаңыздар, ар дайым өмүрүңөр uzun болсун. Ошол биздин агабызды сыйлап, бардын келген үчүн сиздердин бардыгыңыздар тынч болуңуздар. Качан болсо жүзүңүздөрдөн жарык кетпесин. Биздин агабыздын жайы жаннатта болсун. Эстеп жүргөнгө бизге бар. Ошон үчүн биз аракет кылабыз агабыздын атын унутпаганга.
Tomosha qil.